Кыргызстанда жарандык жана санариптик билим берүү боюнча долбоор ишке киргизилет. Ал үчүн бүткүл республика боюнча китепканалардын, жаштар борборлорунун, ЖААП тарабынан берилген билим берүү мекемелеринин жана орун жайларынын базасында 70 жарандык жана санариптик билим берүү борборлору түзүлгөн. Кыргызстан элдеринин бай мурастарына, заманбап демократиялык принциптерге негизделген билимдердин жана көндүмдөрдүн жана жалпы жарандык баалуулуктардын системасынын негизинде жарандык компетенттүүлүктү, укуктук маданиятты көтөрүү жарандык билим берүү системасынын максаты болуп саналат. Борборлордо билим берүү, санариптик, маалыматтык агартуу, анын ичинде Кыргыз Республикасынын президентинин жарлыктарынан жана өлкөнү өнүктүрүү программаларынан келип чыгуучу программалар өткөрүлөт. Билим берүүдөн тышкары борборлор өз ишиндеги ийгиликтүү лидерлер, кызыктуу жана абройлуу инсандар менен жолугушуу, жаштардын талкуу жүргүзүү клубтары, аялдар лидерлерин колдоо үчүн кызмат кыла алат. Кыргызстандын бүгүнкү жараны, кыргыз жараны өзүнүн түпкү тамырларын билүүгө, Кыргызстан элдеринин мыкты салттарын жана баалуулуктарын, жарандын укуктарын жана милдеттерин урматтоого, заманбап санариптик технологияларды билүүгө жана өзүнүн өнүгүүсүндө аларды пайдаланууга, жаратылышты сактоого жана аны менен шайкеш жашай билүүгө тийиш. Долбоордун алкагында жарандык санариптик билим берүүнүн 2 багыты пландаштырылууда. Сентябрда ар кайсы чөйрөлөрдөгү өнөктөштөр менен биргеликте түзүлгөн 1-чи пилоттук программа сапар алат. Бүгүнкү жаран маалыматтык жана сервистик ресурстарга жетишүүсү, адамга күндөлүк турмушундагы өзүнүн көйгөйлөрүн чечиши үчүн мүмкүнчүлүк берген инсандын потенциалын жогорулатуу үчүн санариптик көндүмдөргө ээ болуусу талашсыз өтө маанилүү. Борборлордо сизди электрондук кызматтардын мамлекеттик порталдарын пайдаланууга жана порталда авторлаштыруу үчүн жеке жана биометрикалык маалыматтарды пайдалануу менен мамлекеттик кызмат көрсөтүүлөрдү алууга үйрөтөт. Борбордо сиз ошондой эле электрондук кол тамганы ала аласыз. Электрондук кол тамгага ээ болуу менен сиз алыстан туруп эле салык органына отчет бере аласыз. Никеге тургандыгыңыз жөнүндө же пенсиялык топтомдор жана башка көптөгөн маалыматтарды ала аласыз. Биздин борборлордо ар бир адам өзү үчүн пайдалуу нерселерди таба алат. Өзүн өзү ишке чегүү менен мамлекеттик жана коомдук иштерди башкарууга катышкан активдүү жаран, кыргыз жараны боло алат. Алсак биринчи этапта бардык облустарда, ошондой эле Бишкек жана Ош шаарларында 70 борбор түзүлдү. Жылдын аягына чейин өлкө боюнча тармакты кеңейтүү пландаштырылууда. Бардык кызыктар тараптарды кызматташууга, ошондой эле ресурстарды, күч-кубатты жана мүмкүнчүлүктөрдү бириктирүүгө жана жалпы максаттарга жетишүү үчүн өздөрүнүн салымдарын кошууга чакырабыз.